Жер жарылса акындын жүрөгү менен өтөт дегендей, коомдун көйгөйүн ырга айланткан акындар кечеде мекенге, ата энеге арналган жана жашоо философиясын камтыган ырларды окушту. Поэзия кечеси бул окуу жайда өтүп жатканынын себеби ыр майрамдын каармандарынын бири Үмүт жүрөгүмдүн ээси Бадам гүлдөгөндө аттуу проза жана ыр жыйнактарынын автору акын жазуучу Айнагүл Базарбаева ушул окуу жайды аяктаган. Жаштыктын изи калган жерде кече өткөрү өзгөчө эргүү берип турат деген акын ыр дүйнөгө мектеп жашынан аралашканын айтат. Мен ушул окуу жайды бүткөнмүн, анан ошого эле сүйүнүп атамын. Өзүм студенттик курагыма келе турган эле студент боло турган эле сүйүнүп турамын. 94-жыл бүткөнмүн. Бардык эле тематикада бардык ырларыбызды окуп атабыз. Мекенге арналган ырдан баштап сүйүү, ата эне. Мен поэзияга мектеп жашыман эле аралаштым, чынын айтсам. Мектепте окуп жүргөндө ушул ыр жазып райондук гезитке барып калчубуз. Ошол кезде Айдаралы Жапаров, Атакул Жакыпов, Абдилла Тооров деген акындарга таасирленип, ушундай ирим бар эле, козу баглан ирими деп ошол жерде ыр жазып, ошол жерде эң башында такшалганыбыз мектеп жашында болду, 6-7 классымдан баштап. Андан кийин албетте ушул студенттик курагым мага өзгөчө таасир берди. Студенттик курагымда эң биринчи мындай өзүмө ишеним менен жазган ырларым пайда болду десем болот да. Ал эми поэзия кечесинин аталышы Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Нарын облусунун ардактуу атуулу акын Калбүбү Байбугубаеванын калкка белгилүү жолуккан кандай жакшы ырынын аталышынан алынган. Жүрөлүшү жүрөктөрдү оорутпай, ыйлаган заман, чындык ыры ыр китептеринин автору чыгармачылыкка кеч аралаштым дейт. Ушул түйшүктүн айына мен кичинекей кезимде жазып жүрүп, кийин жазбай койгом, бала кезимде жазып коюп, кийин 50 ашканда жаздым да. Ошо 4 китепти чыгардым. Кудай буйрса, албетте түйшүк деген көп да. Балдардын түйшүгү, балдарды багыш керек, окутуш керек, окууга алып керек, чоңойтуш керек дегенде анан кандай бошоп ар ким өз баласын алаксып калган кезде анан ыр жазууга отурдук да. А кезде соода иштечимин, товар кармайсың, склад кармайсың дегенде анан баары бир шибегени капка ката албайсың да. Бир күн болсо бир чыгат экен, эми Кудайга шүгүр жазып атам мен. Аталган окуу жайда айына поэзия кечелери, адабий талкуулар байма-бай өтүп турарын айткан Мамлекеттик тил жана маданият институтунун директорунун орун басары, адабият кафедрасынын профессору Аида Эгембердиева студенттер үчүн мындай иш-чаралар адабият менен таанышууга мүмкүнчүлүк экенин билдирди. Кече болсо негизи бизде дайыма болуп турат, бул көндүм нерсе да. Айына 1-2 акындын кечесин сөз өткөрөбүз. Анан бул жолу негизги демилгечи Роза Отонбаеванын демилгеси фонду болуп атат. Бул ыр көрсө ошо Байбугуева эженики экен. Баарыбыз эле ырдап жүргөн, угуп жүргөн ыр публикага жакшы таанымал, бирок акындын өзүн көргөн, биздин балдарга дагы, биздин жамаатка дагы абдан жакшы деп ойлойм. Анан бул жерде азыр ар кайсы курактагы, ар кайсы адистиктеги, ар кайсы тармактагы угармандар отурат. Албетте студенттерди ушул адабиятка, маданиятка жакындаштыруу маанайында болот. Фонд акындардын поэзиясын колдоого алып, Борбор калаанын жарандарынын жана конокторунун маданий агартуу эс алуусун өнүктүрүү максатында түрдүү форматтагы кечелерди уюштуруп келет. Роза Отунбаеванын демилгеси Коомдук фондунун долбоорлорунун координатору Чынара Абдраймакунова иш-чара Жазуучулар союзу Нурборбор академиясы менен биргеликте ишке ашып жатканын белгилейт. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду уюшулгандан бери акындарды колдоо максатында, анын ичинде жаш акын кыз келиндерди, уландарды колдоо максатында уюштурулган. Пандемияга чейин биз мамлекеттик Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармония менен бирдикте ошол кичи залында өткөрүп келгенбиз. Андан кийин жандандыруу максатында парктарда, эс алуу жайларда, ачык асмандын астында өткөрүп жатканбыз. Форматындагы өзгөрүү боюнча сунуштар түшүп, жогорку окуу жайлардын базаларында ошол жогорку окуу жайларды бүтүрүп чыккан бүтүрүүчүлөрдүн акындар болсо ошолорду алып келип өзүнүн учкан уясына алып келип студенттер менен педагогикалык курам менен жолуктуруп быйылкы жылы ошондой форматка өттүк. Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун уюшулганына 11 жыл болду. Бул аралыкта фонд 121 акын катышкан 48 поэзия кечесин уюштурган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.